Камчыбек Ташиев, Мелистин суу кечпеген каралоолоруна көңүл бурбайбыз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев камакта жаткан Мелис Аспековдун жазган арызы боюнча 7-каналга маек берип жатып жооп берди. Маалыматка караганда анда Аспеков 2020 жылы шайлоо малында Райымбек Матраимовдон 3 миллион доллар алып, Садыр Жапаровго алып барып бергенин жазып, ошол факты боюнча иш козгоону талап кылганы жазылган. Кыргызда бир сөз бар: күйгөн аял кошокчу деген. Ал өзү кандай кылмыш иш менен камакта жатат билесиңерби? Дагы ошол Райым сыяктуу ири бизнесмендерден Садыр Жапаровго алып барып берем деп, алдамчылык кылып, бүт акчаларды өзүнө ыйгарып алып жүргөн. Ошол үчүн түрмөдө жатат. Бир эле мисал, Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдакы башчысы Дашков дегенден 250 миң доллар алып кеткен. Садыр Жапаровго шайлоого жардам беришибиз керек деп, бирок аны бир тыйынына чейин өзү ыйгарып алган. Баары далилденген. Ушунун баары билинип калгандан кийин камалып отурат. Фото, видеолору бар. Бүгүнкү күнгө чейин кайтарып бери элек. Көгөрүп түрмөдө жатат. 250 миң долларды кайтарып берсин. Анан түрмөдөн чыгышы мүмкүн. Бул мамлекеттин, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын акчасы. Мындан башка дагы толтура бизнесмендерден 50 миң, 100 миң доллардан акча чогулткан. Алардын баары арыз жазбай коюшту. Баштан көздөн садага. Ушул акча Мелис Аспековго эле буйрусунчу деп коюшту. Ушундай каралоолор чыкканда эл журт логика дегенди иштетиш керек. Райым Матраимов миллиондогон долларларды киши куруп калгансып, Мелис аркылуу берет беле. Бергиси келсе, Садыр Жапаровдун өзүнө же бир туугандары аркылуу берет эле да. Эгер чындап эле Райым 3 миллион доллар Мелиске бергени чын болсо, анда аны да өзүнө катып алган деп билсек болот. Бирок бул маселе боюнча Райымге суроо берилген. Райым Мелисти тааныбайм, берген эмесмин, калп айтып жатат деп жооп берген. Биз мындай суу кечпеген каралоолорго көңүл бурбайбыз, деди УКМК башчысы. Активист Мелис Аспеков ошол жылдын март айында күчөтүлгөн режимде 7 жылга эркинен ажыратылган. Ал 2023 жылдын сентябрында массалык башаламандыкка даярданган деген айып менен кармалган болчу. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Буда Нетаньяху Иранга катуу эскертүү жасаганда залдан бир нече делегация чыгып кетти. 27 сентябрда Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, Иранга катуу эскертүү жасады. Ал Иранда Израилдин колу жете албаган жер жок экенин айтты. Тегерандагы тирандарга айта турган сөзүм бар: эгер силер бизге сок курсаңар, биз силерге урабыз, деди Нетаньяху. Ал өз сөзүн баштаганда эле Иран баш болгон бир катар делегациялар каршылык иретинде залдан чыгып кетишти. Ал эми калгандары нааразычылыгын билдиришти. Нетаньяхунун алдында сүйлөгөн Словения менен Пакистандын өкүлдөрү Израилди Газадагы Хамас, АКШ менен Евро биримдикке террордук деп таанылган уюмуна каршы согушту токтотууга чакырышкан. Нетаньяху быйыл башкы ассамблеяда сүйлөөнүн пландалбаганын, бирок бул трибунада анын өлкөсүнүн дарегине айтылган ушак жана жалган жаланы уккандан кийин баарын ачык айтып коюш үчүн келгенин кошумчалады. Анан ал дароо эле Иранга өтүп, жакынкы чыгыштагы азыркы жаңжалдын тутанышын уюштурууга айыптады. Израиль премьер-министри буунун Коопсуздук кеңеши кайрадан Тегеранга санкция киргизиш керек деп эсептейт. Нетаньяхунун билдирүүсү АКШ, Франция жана башка мамлекеттер Ливандагы Хезболла тобу менен Израилдин ортосунда 21 күндүк ок атышууну токтотуу аракетин көрүп жатканда жасалды. Иран колдогон бул топ Ливандын түштүгүнүн көп бөлүгүн көзөмөлдөгөн куралдуу кыймыл жана саясий партия болуп саналат. Тель-Авив билдиргендей, АКШ террордук деп эсептелген, ал эми Евро биримдик анын куралдуу канатын кара тизмеге киргизген бул топ соңку бир жылда Израилдин аймагын
миңдеген ракета менен аткылаган Хезболланын саясий канаттын мүчөлөрү Ливан парламентинде отурушат. 2 апта мурда Израиль Хезболлага каршы аскердик аракеттерин күчөтүп, Ливандын аймактарына абадан сок кура баштаган. Тель-Авив бул аскердик операциянын башкы максаты Израиль түндүгүндөгү карапайым тургундарды өз үйлөрүнө кайтарып, алардын коопсуздугун камсыздоо экенин билдирген. Ливан бийлиги маалымдагандай, Израилдин аба соккуларынан жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылды. Былтыр 7 октябрда Хамас Газа секторунан Израилге кол салганда бир күндө 1197 кишини өлтүрүп, 251 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Израиль октябрдагы кандуу окуядан кийин Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторуна чабуул баштаган. Аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, дээрлик 1 жылдан бери уланып келе жаткан согуштун айынан каза болгондордун жалпы саны 41.495 адамга жетти. Булак Азаттык. Глобалдык кеңештин эксперттери жаңы ак үйгө фантастикалык деп баа беришти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров креативдик экономика боюнча глобалдык кеңештин эксперттери менен жолугуш өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Жапаров өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө жетиштүү боюнча пландары менен бөлүштүп, 2030 жылга карата ЕДПнын көлөмүн 30 миллиард долларга жеткирүү максатын белгилеп, аны Элибирстин секиреги деп атады. Кеңештин эксперттери креативдүү индустриянын маанилүүлүгүнө берген жогорку баасы үчүн өкмөт башчыга ыраазычылык билдиришип, президенттин администрациясынын жаңы имаратына фантастикалык деп жогору баа беришти. Мындан тышкары алар Кыргызстандын креативдүү индустриясына кызыгуусун билдирип, креативдүү экономика тездик менен өсүп, жумуш орундарын түзүп жатканын, ошондой эле башка тармактардын өнүгүшүнө түрткү болуп жатканын белгилешти деп айтылат маалыматта. Кеңештин эксперттери өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, креативдүү экономиканы өнүктүрүүнүн дүйнөлүк тенденцияларын талдап, аны Кыргызстанда өнүктүрүү боюнча бир катар сунуштарды беришти. Акылбек Жапаров эксперттердин иш сапары үчүн ыраазычылык билдирип, алардын кеп кеңештери жана сунуштары Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ экенин баса белгиледи.